Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Асан Жанышев грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында дүйнө чемпиону болду. Асан Жанышев грек-рим күрөшүнөн 20 жашка чейинки спортчулардын арасында дүйнө чемпиону болду. Аталган турнир учурда Испанияда өтүп жатат. Жанышев 87 кг салмак боюнча грузиялык, швециялык жана румыниялык спортчуларды жеңип финалга чыккан. Чечүүчү беттеште азербайжандык балбанды утуп алтын медалга ээ болду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал açıldı. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси, курулуп жаткан мектептер, жолдор, айлык акы, пенсия менен жөлөк пулдун көтөрүлүшү элдин казынасын толтуруу, Кумтөрдүн кайтып келишинин түздөн-түз жыйынтыгы. 2 жыл мурда Кумтөргенин элге кайтарып бергенбиз. Мен муну өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхындагы чечүүчү этап деп эсептейм. Жалпы алганда материалдык планда гана эмес, алтын сыяктуу субстанцияга карата канчалык кызыктай көрүнбөсүн, руханий жактан да мааниси терең окуя болду. Кептин баары Кумтөр биздин жаш мезгилибиздин катасы, жаңы ачылган дүйнөгө болгон бейкапар ачыктыктын, аңкоолуктун акысы болду. Кийинчерээк ал коррупциянын рак шишигине айланып, жашообуздун бардык чөйрөсүнө жайылды. Мындай шарттарга хирургиялык кийлигишүүсүз чечүү мүмкүн эмес болчу. Ал ойлорду абсолюттук тазалоо менен гана мүмкүн эле. Дал ушул шишиктин жоюлушу менен Кыргызстандын турмушунда жаңы этап башталганына ишенем. Учурда курулуп жаткан мектептер, жолдор, айлык акы, пенсия менен жөлөк пулдун көтөрүлүшү, элдин казынасын толтуруу, Кумтөрдүн кайтып келишинин түздөн-түз жыйынтыгы, деген Акылбек Жапаров. Россияда 21 жаштагы кыргызстандык кызды 6-кабаттан ыргытып жиберген деп мекендештери шектелүүдө. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 21 жаштагы кыргызстандык кызды көп кабаттуу үйдүн 6-кабатынан ыргытып жиберген деп мекендештери шектелүүдө. Бул тууралуу 78 сайты жазды. Окуя 3-сентябрга караган түнү болгон. Болжол менен саат 2:00 полицияга белгисиз адамдар Заставская көчөсүндөгү үйдүн 6-кабатынан кыз кишини ыргытып жиберди деген маалымат түшкөн. Окуя жерине барган полиция кызматкерлери 2 жигит жерге кулаган кызды унаага салып алып кетейин деп жатканын көрүшкөн. Полиция 22 жаштагы 2 жигитти кармаган. Ошондой эле көп кабаттуу үйдөгү батирде алар менен бирге 21 жаштагы кыз жүргөнү аныкталган. Россиялык басылма жазгандай, жерге кулаган кыз Кыргызстандын 21 жаштагы жараны экени белгилүү болду. Берки 2 жигит менен кыз анын мекендештери болуп чыккан. Кармалган жигиттер териштирүү иштери үчүн полиция бөлүмүнө жеткирилген. Жабыркаган кыз аман калган, бирок оор жаракаттарды алган. Ал ооруканага жеткирилип, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. 78 сайты 2 жигит жерге кулаган кызга келип көтөрүп кеткени тартылган видеону жарыялаган. Аны окуя болгон үйдө жашаган тургун тартып алган. Шакиев Тороганын резервтик фондунан Ысык көлдөгү селден жабыркаган жарандарга даректүү жардам берилет. Бүгүн 4-сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Балбак Төлөбаев менен Гүлкан Молдобекова Ысык көл облусунда катталган сел кырсыгынын кесепеттери жана аларды жоюуга көмөктөшүү маселесин көтөрүштү. Өз кезегинде жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Ысык көл облусунда катталган селдин кесепети абдан чоң болгонун жана аны жоюу багытында жүргүзүлүп жаткан иштерден кабары бар экенин белгилеп, албетте төраганын резервтик фондунан каражат бөлүнүп даректүү жардамдар берилет. Жабыркагандар арасында тактоо иштери жүргүзүлүп, муктаждарга тиешелүү көмөктөр көрсөтүлөт, деди ал. Өткөн айда нөшөрлөгөн жаандан улам Ысык көл жана Тоң райондорунда сел жүргөн. Учурда селден жабыркаган аймактарда тазалоо иштери улантылууда. Карагече быйыл 950 000 тонна көмүр казат. Быйыл күз-кыш мезгилдерине карата Карагече мамлекеттик ишканасынын алдына 950 000 тонна көмүр казуу тапшырмасы коюлган. Бул тууралуу энергетика министрлиги маалымдады. Билдирмеге ылайык өткөн жылдагы кышкы жылытуу мезгилинде 1 299 000 тонна көмүр казылган. Энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов Карагечеге барып күз-кыш мезгилине даярдык иштери тууралуу маалымат алган. Көмүргендеги Борбордук, Чыгыш жана Батыш участкаларында быйыл көмүр жетиштүү ачылган деп айтылат маалыматта.
Мындан тышкары Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече филиалында шахтерлордун кесиптик мааракеси белгиленген. Иш-чарага энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директору Кайрат Маматов катышкан. Салтанаттын жүрүшүндө мыкты делген адистерге сыйлыктар тапшырылган. Ырчы Сема кызына туулган күнүндө унаа белек кылды. Ырчы Сема кызынын туулган күнүнө куттуктап ага унаа белек кылды. Видеону Ырчы мырза социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал эми катталуучулар кызын 19 жашка чыгышы менен куттуктап жатышат. Туулган күнүң кут болсун. Алтын кызым, келечегиң кең, бактылуу, ыймандуу кыздардан бол деп жазган ал. Şariatımızda en көп targıp kılıngan nerse sadaka bergile deydi. Şol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kapilet ölümdön saktayt degen paygambar hadisi var. Demek daima sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeyt. Ölümü jakşı ahvalda bolot. 19 000 каражат kaldı mınakey эже. Al koyuңuz. Bu Çok falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden beri olmadı. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген бардык адамдарга Алла разы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун Эмбанкы Курстанбек Б деп чыгат, Мукамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, жекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көптү көрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу остеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Allah razı olsun. Yurttan bergenlerge. Neni каалайт элеңиз азыр? Çok falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden beri olmadı. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд эл үмүтү фондуна ишенген. Биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ат алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Тузакта манас айтууга чогулган балдарды коюп кеткен Портер министрлик тартипти бекитти. Билим берүү жана илим министрлигинин окуучулардын катышуусу менен маданий массалык иш-чараларды өткөрүүнүн тартибин жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптарды аткаруу жөнүндө буйругу бекиди. Буйрук министрлер кабинетинин 2024-жылдын 27-августундагы номер 520 окуучулардын катышуусу менен маданий массалык иш-чараларды өткөрүүнүн тартиби жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптарды бекитүү жөнүндө токтомун аткаруу максатында чыкты. Токтомго ылайык окуучулардын катышуусу менен өткөрүлүүчү маданий массалык иш-чаралар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын социалдык жана билим берүү чөйрөлөрү боюнча макулдугу жана билим берүү жана илим министрлигинин уруксаты менен өткөрүлөт. Жергиликтүү деңгээлде өткөрүлүүчү иш-чаралар билим берүү министрлигинин аймактык түзүмүнүн уруксаты жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчысынын макулдугу менен өткөрүлөт. Иш-чараны пландоодо окуучулардын ден соолугуна, өмүрүнө, психикасына жана коопсуздугуна коркунуч туудурган тобокелдиктер аныкталган учурда иш-чаранын маанилүүлүгүнө карабастан иш-чараны өткөрүүгө тыюу салынат. Иш-чараны өткөрүү үчүн жалпы жоопкерчилик уюштуруучуларга жүктөлүп, уюштурууда тартипти жана талаптарды бузган адамдар тартиптик, административдик жана кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Эртең Кыргызстан Иран менен ойнойт. Курамага кимдер киргени айтылды. Эртең 5-сентябрда футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандабалуу оюндардын алкагында Кыргызстандын курамасы Иран менен беттеш өткөрөт. Оюн Ирандагы Фулат-Шехр стадионунда өтөт. Кыргызстандын футбол бирикмеси кураманын катарында Иранга каршы ойной турган футболчулардын тизмесин жарыялады. Дарбазачылар Эржан Токотаев, Артем Порядник, Султан Чомоев, коргоочулар Валерий Кичин, Тамирлан Козбаев, Кристиан Браузман, Александр Мищенко, Сүйүнтбек Мамралиев, Саид Дациев, Арсланбек Бердинов, Нурбол Бактыбеков, Кайрат Чыргалбек уулу, жарым коргоочулар Алимардан Шүкүров, Элдияр Зарыпбеков, Кай Мерк, Эрмек Кенжебаев, Адилжон Абдурахманов, Эрбол Атабаев, Магомед Узденов, чабуулчулар Кими Мерк, Гүлжигит Алыкулов, Жоэл Кожо, Нурдөөлөт Сталбеков жана Эрнис Батыркановдор.
Ош жана Жалал Абад шаарында биринчи жолу Вална ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик дарылоо ыкмасы менен гайморит, простатит, цистит, желгабыз, остеохондроз, грыжа, куян, артрит, артроз, тизе муун баш ооруу, суук тийүүнү дарылоо, жогордагы ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды, ошондой эле сөөгө чейин жеткен сууктарды чыгаруу. Ал эми гайморитти операциясыз, уколсуз, 100% кепилдиги менен от массаж аркылуу дарылоо. Бет көңдөйчөлөрүнө от жагып, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп, ириңдерди алып чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Жалал Абад шаары, Түмөнбай Байзаков проспектиси 178А. Ош шаары, Абсамат Масалиев проспектиси 73. Толук маалымат 0700 116 116 0501 119 119. Жогорку кеңеш Сыргабаев менен Машеевди министр кызматына дайындоого уруксат берди. Жогорку кеңеш Абсаттар Сыргабаевди транспорт жана коммуникация министри, Медер Машеев жер жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри кызмат ордуна дайындоого макулдук берди. Президент Садыр Жапаров Абсаттар Сыргабаевди 11-июлда, Медер Машеевди 2-сентябрда министрдин милдетин аткаруучу катары дайындап, макулдук алуу үчүн жогорку кеңешке киргизген. Жыйында президенттин парламенттик өкүлү Алмазбек Абытов депутаттарды талапкерлер менен тааныштырды. Натыйжада эл өкүлдөрү экөөнө тең макулдук беришти. Жогорку кеңешке жаңы келген 3 депутат кайсы фракция топторго кирди? Жогорку кеңешке жаңы келген 3 депутат фракция топторго киргенин билдирди. Алсак депутат Бактыбек Марипов Мекенчил тобуна, Айжигит Таналиев Ата журт Кыргызстан, ал эми Жумабек Салымбеков Альянс фракциясына кошулган. Бул 3 депутат тең бир мандаттуу округтан шайланып келишкен. Мындан тышкары мандатын тапшырган Нуржигит Кадырбековдун ордуна Ыйман Нуру фракциясынын лидери Динара Ашимова болду. Депутат Украина менен жаңжалдашкан Россияга колдоо көрсөтүү маселесин көтөрдү. Жогорку кеңеште депутат Исхак Масалиев Россияга колдоо көрсөтүү жолдорун карап чыгууга чакырды. Анын айтымында буга чейин аскердик аракеттер Россиянын ички иши болуп келсе, соңку убакта кырдаал өзгөрдү. 2 жылдан бери Россия менен Украинанын ортосунда аскердик аракеттер, согуш болуп жатат. Ачыгын айтканда, бүгүнкү күнгө чейин бул Россиянын ички иши болуп келген. Соңку айда Россиянын 15 облусунда ракеталык соккулар жасалууда. Ошол жерде Россияда миллионго чукул мекендешибиз иштеп жүрөт. ЖКУ боюнча союздашпыз. Керектүү колдоо боюнча маселени кароо керек, деди Масалиев. Ошондой эле ал айрым өлкөлөр Кыргызстанды Россияга каршы коюу аракетин көрүп жатабы деген суроону дагы салды. Бишкектин тургуну унаасын 2,9 миллион сомго сатайын деп сызга отуруп калган, шектүү кармалды. Бишкек шаарында алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча быйыл 3-мартта шаар тургуну бир жаранга Toyota Highlander унаасын $33,000 саткан. Унаан алган жаран акчаны 3 айда бөлүп берем деп ишендирип, ошону менен жок болуп кеткен. Алданган шаар тургуну 5-мартта милицияга арыз менен кайрылган. Шаар тургунуна 2,951,000 сом зыян келтирилген. Милиция аталган факт боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Арадан 6 ай өткөндөн кийин укук коргоо органдары алдамчылыкка шектелген 36 жаштагы жаранды кармады. Соттун чечими менен ал тергөө аяктаганга чейин 1 айга камакка алынды. Учурда анын ушул сыяктуу дагы 4 ишке катыштыгы бар экендиги аныкталган. Мындан улам милиция аталган жаранга алданып калган жарандар болсо 702 494 730 же 102 номерине кабар берүүнү суранат. 4 журналист тергөө абагында калтырылды. Бүгүн 4-сентябрда Бишкек шаардык сотунда 11 журналисттин иши боюнча соттук отурум болуп өттү. Соттук отурумда Ленин райондук сотунун чечимине каршы доо арызы каралды. Иштин жүрүшүндө Махабат Тажыбек кызы тергөө абагында отурган Актилек Капаровду, Азамат Ишенбековду жана Айке Бейшекееваны бошотууну суранган. Бишкек шаардык соту Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырып, 4 журналисттин бөгөт чарасы өзгөртүлгөн жок. Эске салсак, быйылкы жылдын 16 январында 11 журналистке карата кылмыш иши козголгон. Азыркы тапта 7 журналист үй камагында. Журналисттер өздөрүнө коюлган айыптар менен макул эместигин билдирип жатышат. Ошондой эле бир катар эл аралык уюмдар журналисттерге коюлган айыптарды алып салууга чакырып келишет. Тышкы карыз канча? Кийинки 5 жылда эмне болот? Жакынкы 5 жылда тагыраак айтканда 2029-жылга чейин Кыргызстанда карыздын туруктуулугунун көрсөткүчтөрү жакшырат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу Финансы министрлигинин 2025-2029 жылдарга фискалдык саясаттын негизги багыттары боюнча баяндамасында айтылат. Үстүбүздөгү жылдын жана кийинки 5 жылдыктын жыйынтыгы боюнча министрликтин божомолуна ылайык Кыргызстандын тышкы карызы төмөнкүдөй болот. 2024-жылы 4 миллиард 737 миллион доллар, 2025-жылы 4 миллиард 690
98 milyon dolar, 2026 жылы 4 миллиард 652 миллион доллар, 2027 жылы 4 миллиард 537 миллион доллар, 2028 жылы 4 миллиард 348 миллион доллар, 2029 жылы 4 миллиард 59 миллион доллар. Карыздын туруктуулугуна ИДПнын өсүшү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн экспортун көбөйтүүнүн, ошондой эле тышкы карыздын негизги суммасынын бир бөлүгүн жабуунун эсебинен жетишүүгө боло тургандыгы белгиленген. Ошол эле учурда Кыргызстандын ички карзы 2024 жылдагы 1,7 миллиард доллардан 2029 жылы 2,1 миллиард долларга чейин көбөйөт. 2029 жылдын акырына чейин жалпы мамлекеттик карыз 6,1 миллиард доллардын тегерегинде болот. Токтогулда бир катар социалдык объектилер жана жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. УКМК Жалал Абад облусундагы бир катар социалдык объектилерди жана жер тилкелерин мыйзамсыз менчиктештирүү фактыларын аныктады. Жалпы аянты 1,3 гектар болгон Токтогул автобекети мамлекеттин балансына өткөрүлүп берилди. Ал 2009 жылы мыйзам бузуу менен жеке адамга төмөндөтүлгөн баа менен сатылган. Автобекеттин базар баасы 63 миллион 817 миң сомго бааланууда. Мындан тышкары Туркен айылында жайгашкан мурда мыйзамсыз менчиктештирилген 2342,8 метр квадрат соода комплекси мамлекеттин балансына да кайтарылды. Бул комплекстин базар баасы 41 миллион сомду түзөт. Токтогул шаарынын мэриясынын балансына Токтогул шаарынын Козубеков атындагы паркынын аймагында жайгашкан 1,49 гектар жер тилкеси менен жайкы кинотеатр өткөрүлүп берилди. Анын базар баасы 73 миллион 610 миң 455 сомду түзөт. Муну менен катар Токтогул районунун Токтогул шаарынын Тайбала кечүү тилкесинде жайгашкан 2 гектар көп жылдык көчөттөрү бар жер тилкеси мамлекеттин менчигине да кайтарылды. Жер тилкесинин базар баасы 7 миллион сомду түзөт. Учурда УКМК тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелерин жана ишканаларды аныктоо жана мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча иштер улантылууда.